Тамеки тартуу ден соолукка зыян. Мындай коңгуроону дарыгерлер көп жылдан бери кагып келишет. Себеби тамеки колдонуудан өпкө рагы, жүрөк кан тамыр ооруларына чалдыккандар, каза болгондор көп. Себеби бир эле чучтук сигареттин составында никотин организмде 6 саатка чейин жүрүп атат. Ошол эле мезгилде кан тамырларды мындайча айтканда ничкертет, сужение деп коебуз. Ошо ничкертигенге алып келет. Ошол эле маалда мээнин кан тамырлары ничкерип сужение алып келет. Ошол маалда адамдын өзүнө кабыл алуусу, же эс тутуму акырындык менен азая баштайт. Жалал Абад облусунда 2019-жылы кабыл алынган мыйзам боюнча 2021-жылдын башынан бери тамеки чегүүгө тыюу салынган 1312 жай текшерилген. Жыйынтыгында 984 протокол түзүлүп, ар бирине 1000 сомдон айып салынган. Учурда коомдук жайларда, коомдук автотранспорттарда, аялдамаларда, ушул массалык баягындай иш-чаралар өтүп жатканда, ачык стадиондордо, ошондой эле тамактануучу коомдук жабык турак жайларында, имараттарда жабык имарат болуш керек. Ошондой эле бир нече көп кабаттуу үйлөрдүн подъездинде, лифттерде, жарандар көп эс алуучу жайларда жана башка көптөгөн жерлер каралган. Ошондой жерлерде эгерде тамеки тартылса, анда тиешелүү кызматтар тарабынан айыппулдар салынат. Мындан улам өлкө башчысы Садыр Жапаров коомдук жайлар менен мекемелерде тамеки тартууга тыюу салган мыйзам долбооруна кол койду. Демилгечилер долбоор биринчи окууда кабыл алынып, кийин ал толукталганын маалымдап, тыюу кафе жана ресторандарга тиешелүү экенин белгилешкен. Өкмөттүн кабинет министринин дагы ЕСтин алкагында дагы биздин өзүбүздүн баягы Кыргызстандын да өзүбүз мындай эмелерибиз бар. Ченемдер аларды эске алып, иши кылып, бүт тараптардан түшкөн сунуштарды эске алып, биз ушул иштей турган мыйзамды даярдадык деп эсептейм. Жаңы мыйзамда бардык коомдук жайларда чылым тартууга чек коюлганы турат. Тагыраагы адамдар чылым чегүүчү жайдан башка жерде тамеки чегиши кыйын болуп калат. Буга байланыштуу коомчулуктун пикирин угуп көрдүк. Коомдук жайларда чекпей, эгерде баягы атайын жайлар болсо, ошол жерде чексе анча-мынча болуш керек. Бирок негизи өзү таштап койгон эле оң деп эсептейм да. Итаги адысында машина көп. Машина чыккан газдар абаны булгап атат. Анын үстүнө дагы кошумча болот тамеки. Эң эле туура. Тыйы салыш керек эми, көрүнгөн жерге чегүүлү, көрүнгөн жерге ыргыта берсек, анан качан Кыргызстан өнүгөт. Тамекини любой жерде тыйы салыш керек өзү негизичи. Мурдагы мыйзамга ылайык ар бир мекемеде тамеки тартууга ылайыкташкан атайын жай болушу зарыл. Бирок жаңы мыйзамдын демилгечилери мындай учурда тейлөөчү кызматкерлер түтүн менен дем алып калаарын белгилешет. Документтин авторлору Кыргызстанда өлүмдүн жана майыптыктын негизги себеби тамеки тартуу экенин буга чейин билдиришкен. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.